Ысык-Көл облусундагы акыркы жаңылыктар аймактар көрсөтөт программасында. Аны мен Талгат Токтомушев алып барам. Саламатсыздарбы? Караколго учак менен каттаңыз. Мамлекеттин колдоосу менен эми заманбап эл аралык маанидеги аэропорттун комплексин куруу жана аэродромдун элементтерин реконструкциялоо иштери 2 жыл аралыгында аткарылып өттү. Чек арага чеп болгон аскерлерге шарт түзүлдү. 60 жылдан бери каралбаган Байсары уулу Кыдыраке атындагы 20-28 чек ара бөлүгү жаңыланды. Каракол эл аралык аэропортунун ачылганы айрыкча жергиликтүү элди кубандырды. Анткени 40 жылдан ашык убакыт мурда ишке берилген аба майдан бир да жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мамлекеттин колдоосу менен эми заманбап аэропорт комплексин куруу жана аэродромдун элементтерин реконструкциялоо иштери 2 жыл аралыгында аткарылып бүттү. Ачылуу салтанатына президент Садыр Жапаров өзү катышты. Бүгүн Ысык-Көл облусунун тургундары үчүн өзгөчө күн. Заманбап аэропорт комплексин куруу жана аэродромдун элементтерин реконструкциялоо иштери 2 жыл аралыгында аткарылып бүтүп, президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен ачылды. Сезондо эле миллион туристти кабыл алууга кубаты жетет, жылы бою иштеген база болот. Мына ошондуктан өлкөбүзгө келген туристтерди сый мамиле менен тосуп алып, кайра узатып туралы туугандар. Эми учурдан пайдаланып, Каракол аэропорттун кайра калууна келтирүү боюнча долбоорлорду ишке ашырууга билимин, тажрыйбасын, күчүн жумшаган куруучуларга, долбоор түзгөндөргө, инженерлерге, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө жана эл аралык өнөктөштөрүбүзгө ыраазычылык билдиремин. Каракол аэропортунун ачылышы Ысык-Көл облусунун өркүндөп өнүгүүсүнүн символу болуп калсын. Аба дарбазабыз алдыда далай жылдар бою элибизге, меймандарыбызга, туристтерге кызмат кылган ак жолтой жай болсун, жайга айлансын. Жаңы аэропортубуз баарыбызга куттуу болсун. Аба майдан бардык шарттар менен эл аралык стандарттарга ылайык курулду. Жалпы аянты болжол менен 8000 чарчы метрди түзүп, бир эле маалда 250 адамды кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Жарандар киргенде эле бул жактан каттоодон өтүп, учак билетин колго алган соң, жергиликтүү же эл аралык багытка сапар тарткан жарандар бул жерден паспорттук көзөмөл бөлүмүнөн өтөт. Бардык текшерүүдөн өткөн соң, стерилдүү аймакка туш болот. Бул жерде дааратканадан баштап мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атайын өтмө жайы, ошондой эле намазкана өңдүү бардык шарттар каралган. Эң негизгиси мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн экинчи кабатка көтөрүлүүгө мындай лифт орнотулган. Ал эми аэропорттун экинчи кабатында күтүү залы жайгашкан. Бул жакта жарандар үчүн тамактануучу жайлары, дүкөндөр болуп бардык шарттары каралган. Ушул аэропортто болуп жаткан иштердин баарын ушул жерде башкарылат. Жүргүнчүлөрдү тейлөө, аларды регистрация кылган, ушунун баары ушул жерде отурушат. Ушул жерде рейстер башталганда бул жерден түшүп барып, ар ким өзүнүн ордуларын элеп отуруп калышат да. Аэропорттун күнү түнү иштеп аткандагысы баягы мээси да, мозг деп коебуз го. Ушул жерде бүт иштердин баары, ушул жерде көп чечимдердин баары кабыл алынып турчу жер. Бул жерден өздөрүнүн жүктөрүн өткөрүп алат, сыртка чыгат. Бул жакта дагы болгон шарттары бар, күтүп калышта өзүбүздү көрүп тургандай скамейкаларыбыз бар. Бул жерде биздин бизнесмендер кирсе болот, баягы эле целом VIP зал деп коебуз. Алар кирип, өздөрүнүкү отуруп, иштеп дагы одновременно кофесин заказ берип, учуга камданса бул жерде болот. Бул жерде мына санитардык карантиндик көзөмөл, консулдук кызмат көргөзөт. Бул жерде өздөрүнүн пограничниктердин өздөрүнүн кабинети болот. Жүктөрдү издөө деп коебуз, розыск багажы деп коебуз. Аныбыз дагы бул жерде бүт шарттары каралган. Ата мекендик компаниялар өздөрү салышты. Ушунун баарын өздөрү ишке ашырышты. Мен ушуну сыймыктанып айта алам. Ал эми бул учактар токтоочу жай. Перрон жалпы 4 учакка ылайыкталган. Аэропорттун учуп конуу тилкесинин узундугу 2400 метр, туурасы 45 метр. Ал дагы эл аралык стандарттардын негизинде коопсуздук шарттарга ылайык салынды. Аба майдандын иши жанданып, эми 80ден ашык жаранга жумуш орундары түзүлөт. Бул туристтер көп келүүчү аймак болгондуктан чет тилдерди өздөштүргөн кызматкерлерди алуу шарттары каралыптыр.
Заманбап аба майдандын ишке киришин жергиликтүүлөр көп жыл күткөн. Муну менен эми облустун экономикалык абалын жакшыртууга, эң ириде туризмдин дараметин жогорулатууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт деп турушат. Эң жакшынакай аэропорт салып койду. Буюрса бул аэропорт менен бул аэропортко мынакей горный лыжный базага дагы туристтер дагы буюрса пат-паттан көп-көптөн каттайт деген ой бар. Бишкекке 1 саатта учуп барып турат экенбиз. Атак машина менен барганда 7-8 саат тараң жетчелек убактыбыз да экономдолуп. Аэропорттун ачылышын ачтык. Жолубуз шыдыр болуп, жолдошубуз кыдыр болуп дегендей. Аба жолубуз кырсыгы жок, жакшы элдер ары бери жүрсүн. Кыргыз авиациясы акыркы убакта чоң өзгөрүүлөргө дуушар болуп, бир катар аймактарда аэропорттор салынды. Ал арада 4 мезгилдүү туризмдин борбору болгон көл жергесине эми туристтердин келиши да күч алып, аймактын социалдык экономикалык абалынын жакшырышына өбөлгө түзөт. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Каракол шаары. Каракол шаарындагы жарым кылым мурун түптөлүп, али күнгө чейин каралбай калган Байсары уулу Кыдыраке атындагы 20-28 чек ара бөлүгү жаңыланды. Реконструкция иштерин өлкө башчы колго алып, окуу борбору, көзөмөл өткөрүү жайы, казарма, жокерлердин машыгуу залы жана башка бардык имараттар капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн. Жаңырган жаңы имаратта ата мекенге кызмат өтөгөн жокерлердин маанайларын кабарчы билип көрдү. Эскирген база автоунаасын айдап, алыскы сапарда түйшүк тартып келген чек ара кызматкери Рыспек Сагынбеков жол тандабас жаңы кызматтык унаалуу болгонуна ишене албай турган чагы. Ал азыр өлкө башчы белек кылган Жак маркасындагы пикап автоунаасын ары бери айдап, сыноодон өткөрүп жатат. Биз тоого чыкканда ар кандай жагдай болот, ар кандай аба ырайында чыгабыз. Ошон үчүн бул артына мурун Ниваларга көп нерсе дагы батчу эмес. Бул чоң болуп, артында жакшы экен, таянный лампа, от жагыш үчүн отун, көмүр менен камсыздалат, күрөк ар кандай аба ырайы болот. Ошондо ошолорду колдонуучу лом, өзүбүздүн шанс инструмент ошолор салганга абдан ыңгайлуу машина экен бул. Мындай унаалардан президент чек ара кызматкерлерине 30 даанасын белек кылды. Буга чейин тагыраагы биринчи жарым жылдыкта жалпы наркы 43 миллиондон ашык каражат өтөзгөн жол тандабастардын 25-и келген. Бардык күнгөлүктөрү аракетте материалдык каражаттарды тапсалып. Өздөрүнүн эле Нива болсо да эптеп батыпчы. Азыр 5 кишини да салып, Кечээ Садыр Жапаров Каракол шаарындагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын Байсары уулу Кыдыраке атындагы жаңыланган 20-28 аскер бөлүгүнө иш сапары менен келген. Себеби жарым кыл мурун түптөлгөн бул аскер бөлүктүн абалы мышык эмес, мышыктын баласы ыйлай турган абалга жеткен. Мында капиталдык реконструкциялоо иштери жүргөнү эми таанылгыс болуп өзгөрдү. 1962 жылы түптөлгөн бул аскердик бөлүк бүгүнкү күнгө чейин оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөй, имараттар эскирип, чатырларынан суу өтүп, көңүл чөктүргөн абалга келип калганын көрүп, чынын айтайын, абдан намыстанып кеттим эле. Жарык жана жылуу заманбап шарттагы эс алуу бөлмөсүндө комузда кол ойнотуп, шахмат менен күч сынашкан жокерлердин бүгүнкү күндө маанайлары шат. Буга чейин мындай шартта ата мекенге кызмат кылуу 3 уктаса түштөрүнө кирбегенин айтышат. Буга чейин условия жок болчу, мына бизде мындай класс жок эле, китеп окуучу жайыбыз жок, мына буюрса болду, акырындан буга чейин көрдүк. Азыр шахмат ойнойбуз, убакыт болот, өзүбүзгө убакыт берилип атат. Тамагыбыз жакшы, эжекелер жакшы, бияктан тамак 3 маал жейбиз. Аскер бөлүктүн бардык инфра түзүмү жакшырганы мындагы окуу корпусу, казармасы, көзөмөл өткөрүү жайы, жокерлердин машыгуу залдары жана башка бардык имараттар толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Болбосо жаз-күз мезгилинде Кыргызстандын 4 дубанынан келген жаш жокерлерди даярдай турган бул окуу корпусунун чатыры таптакыр эле жараксыз болуп, тамчы тамп көгүчкөн уялаган имараттардын бири эле. Буга чейин бул окуу корпусу аябай начар абалда болчу, каралбай калган, чатырынан суу өтүп, бардык имараттардын стеналар түшкөн, аябай начар абалда болчу. Өлкө жетекчилигибизге чоң рахмат, ушундай көңүл бөлүп, биздин ушундай шарттарыбызды оңдоп түздөп, азыркы замандын талабына ылайык кылып жасап берип аткандарына чоң рахмат. Чек арачылардын социалдык абалын жакшыртууга 1 миллиардтан ашык акча каражаты жумшалды. Мындан сырткары Кыргыз-Кытай эки өлкөнү бириктирген бедел көзөмөл өткөрүү жайынын жана Каракол эл аралык маанидеги аэропорттун ишке кириши менен чек ара кызматынын штаттык бирдиктери дагы көбөйдү. Азыркы учурда өзү курамдагы штаттык бирдиги бул жыл менен 70-80 адамга
көбөйүп атат. Биздин ысык көлөө болсо башкармалыкта. Бул да болсо мамлекеттик чегерени кайтарууга зор салымын кошот. Анткени ар бир өздүк курамдын күчү, ар бир өздүк курамдын каражаты мамлекеттик чегерени кайтарууга чоң салымын кошот. Мамлекет мындан ары дагы чек ара кызматын ар тараптан колдоону уланта бермекчи. Айта кетсек, жаңыланган аскер бөлүгү мамлекеттик чек аранын 676 чакырымын түзгөн тилкесин кайтарат. Аба райынын кескин өзгөрүшүнөн улам тынбай жааган кар жол каттамдагы унааларга тоскоолдук жаратууда. Кыштын келиши менен Каракол тоо лыжа базасына баруучу эс алуучулардын дагы саны арбып келет. Учурда лыжа базасына баруучу жол сүрүлүп, тайгакка карата инерттик материалдар себилүүдө. Жолчулар менен жеринде журналист Жанара Сагындыкова маектешип келди. Карды малы менен сүрүп, тайгакка карата инерттик материалдарды чачуу жолчулардын күндөгү иши. Аба райынын өзгөрүшүнөн улам тоолуу аймакка кар тыным албай жаап жатканын айткан жолчулар күчөтүлгөн тартипте иштөөдө. 2023-жылдан бери Каракол лыжный база автоунаа жолу деп 11-жол теле ишканасына берилген бул. Азыр учурда 3 күндөн бери кар тынбай жаап атат. Убагында тазалап, кумдарды себип атабыз. Номер 11 жол тейлөө мекемесинин карамагындагы 500 чакырым жол каттамынан сырткары Каракол тоо лыжасына баруучу 7 чакырым жолго тейлөө жүргүзүшөт. Азыркы тапта бул жакта 2 техника жана бир катар жумушчулар күндүр түндүр иш үстүндө. Көбүнчө ушу Каракол лыжа унаа жолу ушул. Анан Каракол эңилчек унаа жолу. Көбүнчөчүлөрдү карайбыз, анан аркы майда барат. Айылдар бар, аларды Каракол раздольный унаа жолдор бар, аларды да карайбыз. Техниканын абалы ошол орто болуп атат да, кээде бузулат, суукта жасай калабыз. Түнмөлөө жасайбыз. Чыгарганга аракет кылабыз да. Ортунчу жерлер болуп калса, 1-2 күнгө туруп калабыз. Техникалар эскирип эле калды да. Лыжа базасына болжол менен күнүгө 150ге жакын, ал эми дем алыш күндөрү 500дөн ашуун унаа каттап жатканы маалым. Жолдогу тыгындарды алдын алуу кооптуу делген жол тилкелерин маал менен сүрүп, тайгакта алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Адистер аралыкты сактап, унаалардын дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырууну эскертишет. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касянов, Каракол шаары. Түп районунун Санташ айылында ФАП курулуп бүтүп ишке берилди. Арис программасы аркылуу каржыланып 5 миллион 900 миң сом жумшалган. Катал жерде жайгашкан элдин көйгөйү чечилип, эми медицина менен өз убагында камсыз болушат. Кабарчыбыз Нуржан Дөүткулова ФАПтын ачылыш аземине катышып, кененирээк тааныштырат. Түп районунун Каркыра айыл аймагына караштуу Санташ айылында фельдшердик акушердик пункт курулуп, анын ачылыш аземи болуп кызыл тасма кесилди. Бул өрөөндүн катаал аба ырайына туруктуулук берип, жашоо турмуш өткөрүүдө оңой эместиги жалпыга белгилүү. Бороон чапкындуу күндөрдү баштан өткөрүүдө бара-бара кесипке айланган деген уламыштар айтылып калган экен. Мындай шартта жашаган жергиликтүү тургундарга Союз урагандан бери көңүл бурулбай келгенин, ал эми учурда бардык шарттар түзүлүп, замандын өнүгүүсүнө жараша бул өрөөн алдыга жылгандыгын кабарлашты. ФАПтын курулуш ишине 5 миллион 900 миң сом жумшалган экен. Ал Арис программасы менен ишке ашып, Тунук курулуш компаниясы куруп берген. Буга кошумча Арис программасы 400 миң сомго ички эмеректерин сатып беришкен. Жалпы азыр бүгүнкү күндө бул жерде 38 жүзүм жашайт. Буюрса бул жерде дагы көп жарандарыбыз ушул жерден үй куруу үчүн жер тилкесин бөлүп бергенбиз. Азалар дагы буюрса ушул жаздан баштап ушул айылда көчүп келишип, ушул жерден келип, ушул жашоо тиричилерин өткөзүү максатында ушул жерлерди бөлүп алышкан. Ал эми мындай катаал шартта жашагандарга өз убагында медициналык жардам көрсөтүлүп, кош бойлууларга кам көрүлүп, жаш балдарга өз учурунда эмдеөлөр жасалып тураарына Түп райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директору кепилдик сөзүн билдирди. Бул эми ФАП жөнүндө айта кетсек, бул катаал шарты бар. Прописаны 205 киши айыл тургундары азыр данный момент жашап атышат. Анан бул ФАП мурда барачный типте болчу, суусу жок болчу. Ушундай бир катаал шартта иштеп келген медиктерибиз азыркы менен былтыркы менен быйылкы салыштырганда мына заманбап бизге ФАПыбыз салынып атат. Буюрса Арис долбоору менен ичинде суусу бар, бөлмөлөрү көп, инфекционный контролго жетиштүү, эң жакшы ФАП салынып берди.
Бул фельдшердик акушердик пунктка 30 жылдан ашуун ушул айылга медициналык кызмат өтөгөн Сонункан апанын ысымы ыйгарылды. Ал Санташ айылынын ошол кездеги 3-чү ферма аталышындагы аймактын элдеринин ден соолуктарына кам көрүп, күн түндеп үй көрбөй, үй бүлөсү да каралбай калганын, келин болуп келип кемпир болгуча өмүрү ушул аймакта медайым болгонун жумрай журт эскеришти. Төлөбекова Сонункан деген фапка ат берилип атат. Азыркыда эч кандай шарт жок, скорый деген жок. Ат менен кыдырып кетчү, чана менен кыдырып кетчү. Айылдын баарын кыдырып, ушундай кыйын заманда элге кызмат кылганда ушунчалык ак ниет менен иштептир. Мен азыр өзүм жашым ушуга келгенде ошо мезгилде элестетип атам да. Кыйын иштептир, үйгө такып турчу эмес. Жумуштун баарын мен аткарып калчумун. Бүт эртең менен туруп эле кетчү да. Өнүккөн заманда учурда Каркыра айыл аймагы Кыргызстан боюнча алдыга камчылап, инвесторлор тартылып, төгөрөктүн төрт бурчунан меймандар туризм багыты менен агылып каларына саналуу гана убакыттар калганын өкмөт башчылары баса белгилеп айтышууда. Демек өнүгүү жолунун алдыңкы тепкичинде бул өрөөнүн турары анык. Нуржан Дөөткулова, Айбек Турдакунов, Түп районунан. Каракол шаарына жаңы мал базары ачылып, азыр талаптагыдай иштөөдө. Жалпы аянты 6 гектарды түзгөн базарда бардык шарттары бар. Малдарга чатырчалар жасалып, алар түрүнө жараша жайгашат. Мал сатуу Ысык Көл облусунда жумасына бир жолу уюштурулуп, ага 5000 баш жылкы, уй, койлор сатыкка коюлат. Үстү чатырчалар менен жабылган мал базарда бардык шарттар түзүлдү. Жаан чачым болгондо эч кандай көйгөй жаралбайт. Ошондой эле малдын түрүнө жараша сатууга атайын ордуктар бар. Кирген малга ветеринардык жолдомолору текшерилет. Бул мал базар Ысык Көл областын жалпы тейлейт. Жана ошондой эле Кочкордон дагы келген немелер фактылар бар малдар. Кой баласына 30 сомдон, бодого 50 сомдон, анан жумасына примерно 2,5 миңге чейинки бодо, бир 2 миңге чейинки кой келип, биз тейлеп, ушул жерде соода сатык болот. Бул жерден Бишкекке, Ошко, малды Нарынга дайыма ташып кетет. Мал базардын аймагында ветеринардык клиника, ага жанаша жайгашкан ветеринардык дарыкана бар. Бүгүнкү күндө ооруган малдарга дарылоо жүргүзүлүп, айрымдарына операциялар ийгиликтүү жасалып жатат. Бул мал ооруканасы Кыргызстанда жалгыз гана. Базар күнү элге клиника аябай эле жардам берип атат. Негизи бүт Кыргызстандын бүт областтарында ушундай клиникасы аябай жардам болот экен да. Ар кандай болот. Азыр проект менен да жаңы аз камсыз үй бүлөлөр мал алып атат. Ошолорго дагы биз сразу мал тандашып, бооз кысырын текшерип, дени сак мал тандашып атабыз да. Мал базарда кирип чыгууга тыгын жаралбаш үчүн жакында кошумча 2 гектар аянтка унаа токтотуучу жай даярдалат. Кошумча чатырчалары менен орундуктар курулуп бүттү. Тазалык маселеси да тыкыр көзөмөлдө. Облуста бир жолу жекшемби күнү мал сатылат. Толук шарттар түзүлгөндүгүнө жергиликтүүлөр ыраазы. Бурунка салыштырмалуу азыр кенен базар жакшы условия бар, машинанын тыгындары жок. Эмете жылкылар навесте, аркагында букалар, бияктар койлор, койдун навеси. Эски мал базар шаардын ичинде жайгашып, ал жеке менчик болчу. Азыр мал саткан базар Каракол шаарынын карамагында. Жалпы аянты 6 гектар. Бул мал базарда малдын бардык түрүн сатканга мүмкүнчүлүк бар. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Сиздер Ысык Көл облусундагы болуп жаткан жаңылыктарга назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.